Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Маанилүү маек программасын түз эфирден көрүп жатасыздар. Биз саат 17:00 чейин сиздер менен түз байланышта болобуз. 65 42 33 жана 65 42 34 телефондоруна чыгып, бүгүнкү биздин темабыз мамлекеттик тил боюнча талкуу болот. Ошого кызыктырган суроолор болсо, же болбосо каалоо тилектериңиздер болсо байланышка чыксаңыздар мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Азыр мен сиздерди түз эфирдин катышуучу меймандар менен тааныштыра кетейин. Бүгүнкү биздин эфирдин мейманы Назаркул Ишекеев, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча комиссиянын төрагасы, ошондой эле Батма Топоева, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Кыргыз Тест мамлекеттик мекемесинин директору катышып отурушат. Куш келипсиздер биздин бүгүнкү эфирге. Алгач суроом, Назаркул мырза, сизден баштасак, ушул 23 сентябрь жыл сайын мамлекеттик тил күнү деп белгиленип келет. Быйыл кандай жакшы иш-чаралар пландаштырылып, анан азыркы күндө өтүп жатат, ошондон баштасак алгач. Абдан туура белгилеп жатасыз. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү катарында белгиленсин деген жарлык чыккан. Албетте өзүңүз туура баамдап турасыз. Бүгүнкү күндө тил маселесинде көйгөйлөр аз эмес. Жыл сайын биз тил майрамын өткөрөбүз. Албетте мен терең ишенимде биз тилдин проблемаларын тил майрамында элестебей, аны күндөлүк ишибиздеги тамамат чече турган маселе катарында карашыбыз керек. Мына чукул арада биз өзүңүз жакшы билесиз, 12 сентябрда бүт республика боюнча эне тил жана Чыңгыз Айтматов деген иш-чаралардын бүктөмүн баштадык. Бул 3 айга созулат. Декабрдын 12-синде Чыңгыз Айтматовдун күнүндө жыйынтылат. Биздин алгачкы жумуштарыбыз ушу менен башталды. 12 сентябрь күнү биз Ата бейитке барып, репрессияга учураган залкарлардын бейитине Уран окудук. Ошол жерден Чыңгыз Айтматовдун бейитине барып, Уран окуп, ошол жерден илимий практикалык конференция өткөрүп, ошол жерден жазуучунун чыгармаларына көркөм окуу өткөрүп, анан ошол жерден таланттуу 3 манасына алып барып, манас айттырдык. Бул өзүнчө бир көркөм эстетикалык маданий чоң окуя болуп калды. Ошол жерден биз коомчулук менен бирге бул өнөктүккө старт бердик. Жакшы. Көчөгүн эле Айыл чарба улуттук илимдер академиясында бул маселе уланды. Абдан кызыктуу, көңүлдү көтөргөн окуя болду. Андан мурунку күнү жаштардын республикалык окуу жайларынын жаштарынын конференциясы болду. Көчө жыйынтоочу бөлүгү болду. Жыйынтоочу бөлүгүндө устат окумуштар алып, баяндамалар жазып берди. Анын артынан Чыңгыз Айтматовдун көрүнүктүү чыгармалары боюнча көрүнүктүү чыгармалардын үзүндүлөрүн чагылдырган студенттик театр уюштурган көрсөтүү болду. Мен таң калдым. Ошол жерде жаштардын жөндөмүнө, шыгына, талантына, ошол чыгармаларын терең түшүнүп, талдап, анан ошол жерден ошол кадимки дасыккан актерлордой болуп роль аткарганын көрүп, ушунчалык кубандым. Алар ушунчалык жеткиликтүү аткарды. Биз айрым мотивтерге, конфликттерге туш келгенде кадимкидей көзүбүздөн жаш кетти. Ошондон Чыңгыз Айтматовдун таланты баарыбызды бүгүн багынып турат. Ал ошол эле мезгилде кыргыз тилин өнүктүрүүгө чексиз салым кошкон жазуучу дагы залкар инсандар. Жакшы, рахмат. Батма айым, айтсаңыз, ушул Кыргыз өкмөтүнө караштуу Кыргыз Тест мамлекеттик мекемеси негизинен түздөн түз мындай кайсы милдеттерди аткарат? Кээ бирлери, мисалы үчүн, Кыргыз Тест десе, эмнени тесттирлешет, кандай деп, кээ биринин маалыматы бар, кээ биринин маалыматы жок. Ошол боюнча дагы кыскача айтып кетсеңиз, ошол Кыргыз Тест мекемеси. Жакшы. Кутман күн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Албетте бул жакшы суроо экен, элге туура мындай түшүндүрүү берсе, эл дагы кандайдыр туура кабыл алат деп ойлойм. Деги эле ушул 29 жылдан бери Уран чакырып эле келгенбиз Кыргызстанда. Мамлекеттик тилди үйрөнөлү, мамлекеттик тилди үйрөнүүгө бир ушундай зарылчылык түзөлү деп, дал ошо мамлекеттик тилди үйрөнүүгө зарылчылыкта түзгөн, ошо муктаждыкты жараткан дагы ушул биздин улуттук кыргыз системабыз болду. Бул системанын негизги эле милдети бул ошо өзүбүздүн жүргүзүп аткан тестибиз аркылуу жарандардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо жана
ошолор боюнча статистикалык жыйынтык чыгарып, ал эми тил үйрөтүп жаткан мекемелерге, түзүмдөргө ошонун негизинде туура саясат жүргүзүп, окуу программаларын курууга, деги эле Кыргызстанда ыраттуу окутууга пайдубал түзүү болду. Ыраттуу окутуу дегеним буга чейин деги эле кыргыз тест системасы түзүлө элек убакта деңгел деген түшүнүк деги эле болгон эмес. Ошондон улам мектепте дагы китеп жазгандагы, окутууда дагы программа түзгөндө кандайдыр спонтандык деп айта албайм, бирок деген ошо ыраттуулук жок болчу. Ошонун башында кайсы ыраттуулукка алып келген, башында кайсы темаларды окутуш керек, кандай лексикалык кайсы мыймонду бериш керек, ал нерсе ошентип жүрүп отуруп, уланып отуруп эмнеге алып келиш керек, анын алып келгенде жыйынтыгы кандай чыгарылыш керек, ошол жыйынтык боюнча кандай чаралар көрүлүп, кандай түзөтүү иштери жүргүзүлүш керек дегендердин баары тең азыр ыраттуу жүргүзүлүп жатат. Ошол дал ошо системанын калыптанганына байланыштуу. Бунун баары тең жүрүп жатат азыр. Атап айтсак, ушул кыргыз тест системасынын БСМда деген эң баштапкы деңгээли бул А1 деңгээли. А1 деңгээли мектепке салыштырып, ошо оңоштуруп айта турган болсок, бул башталгыч класста окуп жүргөн окуучулардын деңгээли. Ошол балдар биринчи класска келгенде атайын ушу көрсөтүлгөн темалар, көрсөтүлгөн чөйрө боюнча кеп алышып дегендей сүйлөп дагы, жазып дагы, угуп да түшүнүп, окуп да түшүнүп биле алышы керек. Андан кийин А2 деңгээли ошол эле темалар өркүндөтүлүп, улантылып отуруп, алар дагы жаңы лексика менен байытылып, ортоңку деңгээлде ошол баштапкы класста алган билим улантылып, А2 деңгээлин бүтүп атканда дагы атайын бир көрсөтүчтөргө ээ болуш керек. Ошол кадам-кадам менен жасалган, аткарылган иштердин баарын тең көрсөткүчтөрү, индикаторлор иштелип чыккан, ошого дал келиши керек да. Окуучулардын дагы, мамлекеттик кызматчылардын дагы деңгээли ошол индикаторлорго дал келиш керек. Ошентип 8 класстын окуучусу Б1 деңгээлинде 9 класстан баштаса, ошол эле баягы темаларды байытып, дагы өркүндөтүп, андан дагы жаңы ошого жакыныраак темалар кошулуп дегендей актуалдуу, бүгүнкү күндү чагылдырган нерселердин баарын тең үйрөнүп, 11 класста Б1 деңгээлинде күтүлөт да, бүтүрүүсү күтүлөт. Ушул жерден суроо пайда болот да, Батмайым айтсаңыз, сиздердин ошол кыргыз тестте мектеп билим берүү тармагындагы кайсы этаптан башталып, кайсы жерден уланыш керек же эмнеге келип токтолуш керек деген ошол баардыгы кыргыз тестте негизделип контролдонуп текшерилеби? Ошондой. Ошол стандарттары эл аралык, эми чындыгында кыргыз тестте деле 5-6 киши отуруп алып эле бир нерсени жазып койгон жок. Эл аралык стандарт деген ушундай түшүнүк бар. Европа кеңешинде 1996 жылы тилди экинчи тил катары, чет тил катары үйрөтүүнүн ыкмалары, ошону деңгээлдерин аныктоо, ошолорду сыпаттоо, ошолор боюнча тигинтип тест аркылуу ошону баамдоо, ошону түзөтүү деген программасы иштелип чыккан. Азыр дүйнө жүзүндө, ааламдашуу доорунда бүт бардык өлкөлөр ошол Европа стандарттын кармашат. Ошол стандарттын чегинде бүтүбүз баарыбыз ошол бир нукта иш жүргүзүшүбүз керек болот да. Анткени мындай түшүнүк бар. Дүйнө жүзүндөгү, бардык дүйнө жүзүндө бир тил, мисалы үчүн англис тили болсо, ошол Англияда деле, башка өлкөлөрдө деле, Казакстанда деле, Россияда деле, Түркияда дегендей бардык жерде эгерде англис тили окутулса, алардын баары тең жанагы бир стандартка баш ийип, ошол программа боюнча, ошол жанагы деңгээлдер боюнча окутулат. Ошол деңгээлдер боюнча алар жыйынтыкталат. Демек, бардык өлкөлөрдө бир тил ошол стандартка шайкеш иштелет дагы, ошо иштетилет. Ошол эле учурда бир өлкөдө бардык тилдер, мисалы үчүн биздин Кыргызстанда орус тили, кыргыз тили, жана башка тиги расмий дагы орус тили расмий тил да, ошондой чет тилдердин баары тең жана Европа стандартына шайкеш жооп бериш керек. Ошол нукта биз эл аралык тажрыйбаларды үйрөнүү аркылуу, атургай кызматташуу аркылуу ушул системаны, ошол нукта түзүп келдик, ошол тарихте. Алгач кадамыбызды биз Россиянын ТРК системасын үйрөнүүдөн баштаганбыз. Анткени жалпы түшүнө турган тил бул орус тили.
Ошол ТРК системасын үйрөнүп, алар кандай жасашты болду экен деп, ошол системанын талаптарын кыргыз тилге ылайыктап дегендей. Атургай жаныбыздагы кошуна мамлекет бул Казакстандын тилди билүү деңгээлин аныктоо системасынын түзүлгөнүнө 13 жыл болду. Демек, алар да тажрыйбалуу болчу. Биз түзүлгөнүбүзгө мына 5 жыл болот быйыл. Демек, алардын дагы жыйынтыгын, алардын тажрыйбасын үйрөнүү аркылуу ошондой эле бир гана бул тилдер эмес, чет тилдерин, TOEFL-ды кандай иштеп чыгышкан, кандай критерийлерди эске алышкан, ошолордун баарын үйрөнүү аркылуу биздин улуттук кыргыз тил системабыз түзүлдү. Рахмат. Бул ушундай илмий Жакшы, азыр негизделген. дагы суроо беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин эсиңиздерге сала кетебиз. Биз түз эфирдебиз. 23 сентябрь жалпы Кыргызстан боюнча мамлекеттик тил күнү деп атайын жарыяланган. Ошол официалдуу жарыяланган үчүн ал майрам катары дагы белгиленип, бир топ мамлекеттик республикалык деңгээлде ошол иш-чаралар өткөрүлөт. Азыр биздин түз эфирде Назаркул Ишекеев ошол президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча комиссиянын төрагасы катышып отурат. Ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, балким сиздердин сурооңуздар же каалоо тилектериңиздер болсо байланышка чыгып 65 42 33 жана 65 42 34 телефондоруна чалсаңыздар болот. Айтсаңыз, Назаркул мырза, негизинен мына ушул тил деп айтып атабыз. Азыр мындай китептерди чыгарып, баракчаларды чыгарып, тилге канчалык көңүл бургонго аракет кылсак деле жеткиликтүү болбогондой мындай таасир калтырып атат да. Мунун эң өзөгү эмнеде турат деп ойлойсуз? Мен азыр буга чейинки сөз болгон Батман сөзүнө кошумча айта кетейин деп турам. Биз ошо кыргыз тил системасынын алкагында сынакка кирип жаткан мамлекет жана муниципалдык кызматкерлерди деңгээлдер боюнча талап кылып, деңгээлдер боюнча курстан өткөрүп, жана деңгээлдер боюнча окуу аралыктан окуй турган сабактын иштирмелерин жана башкаларын баарын расмий сайттарыбызга коюп атабыз. Бирок бизде абдан ойлондурган бир проблема бар. Бүгүнкү күндө орто мектептердеги билим берүү системасы деңгээлдик система өтпөй атат. Бул боюнча билим берүү министрлиги, илим министрлиги, анын алдындагы билим берүү академиясы чечкиндүү кадамдар жасап, кыска мөөнөттүн ичинде билим берүү стандартын, окуу программаларынын жана окуу китептеринин жаңы даярдаш керек. Ал эми жогорку окуу жайларында, орто окуу жайларында, башталгыч кесиптик техникалык окуу жайларындагы окутуу баягы мурунку салттуу бойдон жүрүп атат. Алар тез аранын ичинде деңгээлдик билим берүүнүн мен айтып өткөн булактарын, каражаттарын камсыз кылыш керек. Анткени биз талап коелу деп атабыз. 21-жылы мектепти бүтүрүүчү выбор деңгээлинде сертификат алып чыксын. Эгер андай сертификатка ээ болбосо, ал андан ары окуусун улантууга, жогорку окуу жайын өтүүгө, орто окуу жайын өтүүгө мүмкүндүк болбойт деген маселени коюп атабыз. Ошол эле 21-жылы жогорку окуу жайын бүтүрүүчү В2 деңгээлинде сертификатын алып чыксын. Анан ошондон кийин гана эгер ал мамлекеттик муниципалдык кызматка иштей турган болсо, анда андай сертификат жок болсо, ал мамлекеттик кызмат иштөө үчүн сынактарга катыша албайт деп атабыз. Ошондуктан кыска мезгилдин ичинде билим берүү жана илим министрлиги кыргыз тил боюнча билим берүүнүн мазмун маңызын, формасын жана каражаттарын деңгээлдик система өткөрүш керек. Жакшы, айтсаңыздар, эми экөөңүздөргө тең тиешелүү суроо. Эми ошол маселени абдан туура көтөрүп атасыз. Чын эле аракеттер болуп атат. Мындай карап көрсөң, жыйынтык аз болгондой көрүнөт. Бирок мындай ичинен карап көрсөңүздөр, биз эгемендүү өлкө чыккан мезгилде тилдин абалы кандай эле? Азыр кандай? Кудайга шүгүр, жылыштар болуп атат. Бирок ал жылыштар эволюциялык өңөттө. Эң башкы нерсе эмнеде? Тилдин тагдыры ким чечет? Тилдин тагдырын чече турган бир гана институт бар. Бул эл. Эгерде үй бүлөдө өзүнүн эне тили колдонбосо, кыргыз тили, кыргыз жарандар сөз кылып атам да. Ал үйдө ал негизги баарлашуунун, сүйлөшүүнүн, диалогдун каражаты болбосо, анда биз алдыга жылбайбыз. Ушул өнөкөт тоору улана берет. Ошондой маңызда үй бүлөдө иш жүрүшпөгөн ата-энелер чыгат, бизди сындайт. Үйүндө эме болуп атканын билбейт. Баласы менен кыргызча сүйлөшпөйт, кызы менен кыргызча сүйлөшпөйт, энеси менен орусча сүйлөшпөйт. Тил аркылуу улутту сактап турган баалыктардын баары тил аркылуу өтөт. Тарыхый институт. Тарых институтун ажарандаган адамдар кимдер алар?
Чыңгыз Айтматов абдан жакшы далилдеп берди. Алар маңкурттар. Улуттук үрп-адат, салт-сана, маданият тил аркылуу өтөт. Караңызчы, аймактык территориялык баалыктар ким аркылуу өтөт? Анын образы, көркү, сулуулугу тил аркылуу келет. Ушул баалыктардын баардыгы үй бүлөдө орун албаса, үй бүлөдө иштебесе, анда биздин иштебизден майнап чыгыш кыйын. Бул өнөкөттөр улана берет. А дегенде ар бир кыргыз жараны, кыргызмын деген адам өзүнүн үй бүлөсүн ушу маселени чечсин. Андан кийин туугандардын арасында чечсин. Анан айылда чечсин, көчөдө чечсин, мекемесине чечсин. Муну жапатырмак. Бир жерден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, реалдуу чечишибиз керек. Аны жерде саясатка айландырыш керек. Тил саясатка айлана турган объект эмес. Ал улуттун уңгулуу баалуулугу. Аны саясий чайкоочулук алып барбаш керек. Ошо мен телекөрүүчүлөргө, жарандарга кайрыларым. Ар бириңиздер бул маселеде мекенчилик позицияңыздарды көрсөтүп, балдарыңыздарга ата бабадан калган улуу мурасты ыйык сактап өткөрүп бергиле. Рахмат. Айтсаңыз, Батмайым, мисал үчүн ошол союз учурундагыны көп кайрылабыз, себеби ал деген тарых, биздин ошо тилди аксап, кээ бир ошол үй бүлөдө дагы колдонбой калганынын таасири бар. Негизинен орус тилдүү болуп бүтүп калган ата-энелер балдарын кыргызча үйрөнсө экен деп аракет кылышат да. Мисалы үчүн биз билбей калдык, эми балдарыбыз, неберелерибиз билсе экен деп. Бирок ошол эле учурда балдары, неберелери мектепке барып окуган учурда ырды жаттап келет, сөздү түшүнөт, бирок терең маанисин, мазмунун түшүнө билбейт да. Бул эмнеде деп ойлойсуз? Сиздин көз карашыңызда? Эми бул чындыгында буга чейин калыптанып келген ушундай бир көз караш дегеле ошону ишке болгон мамиледен арылышыбыз керек. Бул эми башкача айтканда, буга чейин мына окут китептеринде деле мен өзүм 25 жыл ошо кыргыз тилин мектептерде берип келгем, демек бул маселени ичинен билем дегендей. Ошол окуу китептеринде тапшырмалар кандай? Көчүрүп жазгыла, баланчасын аткарып койгула, которуп койгула, бул сөздү которгула, мындай сүйлөм түзгүлө. Бул жакта лексика, грамматикага гана басым жасалып келген. Эрежелерди жаттамай, ал эми мына угуп түшүнүү деген аудирование деп атабыз. Угуп түшүнүүгө бир атайын ошо балдарга кызык болгон темаларды уктуруп, ошонун негизинде талкуу жүргүзүп, же болбосо кичинекей болсо да балдарды кызыктыра турган ошондон башташ керек да. Жөнөкөй эле эптеп эле текст эмес, ошо кызыктыра турган тексттерди балага ошол кандайдыр бир өздөрү окуусу келгендей тексттерди окутуп, ошонун негизинде бир иштерди аткарып, атургай сүйлөтүп да жаздырып дагы ошо көндүмдөрдүн баары толук. Түз эфирде телекөрүүчүбүз бар экен, ошонун суроосун угуп туруп, анан маегибизди уласак. Биз сизди угуп жатабыз, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Сиз түз эфирдесиз. Саламатчылык. Сурооңузду. Суроом эме, биздин кулагыбызды кандырып бүттү. Номер 4-трилебизде аялдама дебей, дейт. Тазап бүттүк. Ушун эмне үчүн карап койбойсуңар, айланайындар. Сурооңузду жакшылап берсеңиз, кийинки сурооңуз жакшы угулбай атат бизге. Аялдама номер 4-трилебизде жарыя кылат. Аялдама деп айтпайт, аярдама дейт. 3 ай болду. Айтып атып, шофёрдөн урчатып, тазап бүттүк. Кулагыбызды кандырып койду. Эми аярдама деп айтабызбы? Рахмат. Кандай жооп бересиздер? Бул маселе талашка түшүп атат. Жок, 4-троллейбуста кайталанып атат атпайбы күндө? Бул 3 айдан бери. Чейин аярдама деп колдонуп жүрүп турубуз. Андан кийин бул туура эмес. Аялдама деп чыгышты. Мына бүгүнкү күндө биз Улуттук илимдер академиясына бул маселенин этимологиясын тактап, так аныктама чыгарып бергиле деп кайрылдык. Бул окумуштар бул маселени карап, чукуларда чечим чыгарышат. Бирок негизинен аялдама деп эле айтылып келбеди, эле аярлама деп ким аны бузуп телефон кылып бузуп койду? Мааниси башкача экен деп да окумуштар чыгат. Бул маселени биз кулап көрсө чукуларда. Анда тиги троллейбустан айттырбай туруш керек деп 3 айдан бери кайталап атат деп тиги телекөрүүчү айтат. Абдан туура суроо бердиңиз, урматтуу көрөрман. Биз бул маселени чукуларда жыйынтык чыгарабыз, анткени окумуштардын колуна бердик. Алар илимий негизде карап чыгып тактап айтышат. Анан эфирден кийин балким байланышка чыгып ушул транспорт боюнча токтотуп турганга мүмкүнчүлүк болобу же болбойбу? Жок, биз кайрылып көрөлү. Кайрылар. Сен айтып атпайбы 3 айдан бери кайталанып атат деп. Эгерде талаш маселе болсо аны сунушун эске алышыбыз керек. Ушундай маселени байкап, анан кайра бизге суроо берип аткан бул ишке жарандык позиция, биз рахмат айтабыз. Ыраазыбыз. Биз иштеп атканбыз бул маселе үчүндө.
чогулуп да жыйын өткөрдүк, анан бирок муну линдегизди аныктап чыгыш керек, талаштар чыгып атат да. Анан ошон үчүн окумуштуулар Кудай берсе жыйынтыгын. Тилдин үлгүсүнө ар бир адам кайдыгер болуп, ушинтип Эң жакшы рас, мындай суроо келип турса киши кубанат. ошондо бир жарандар жак кайдыгер эмес экен. Туура, абдан. Демек тилдин келечеги бар. Айтсаңыздар эми Ошентип негизинен сиз ыласаңыз ошол жерден. Ошентип азыркы заманбап китептерди иштеп чыгууда ошол бардык критерийлерди тилди үйрөтүүдөгү 4 көндүмдү бирге алып жүрө турган программанын негизинде ошондой китептердин мазмунун дагы өзгөртүш керек болот да. Ошондо кандайдыр бир күндөн күнгө кайталоо аркылуу бала кирип келгенде дароо кандайдыр физминуткабы, кандайдыр фонетикалык көнүгүүлөрдү айттыруу, ошол фонетикалар көнүгүүлөрдү дагы кандайдыр кызыктуу кылып ушундай бир деги ар тараптан иштеш керек болуп турат. Бул жагына дагы көңүл бөлбөсөк, анда эч кандай майнап чыкпайт. Азыр теле көрүүчү бар экен, суроосун кабыл алып коелу. Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен 4-микрорайонда жашайм. Сурооңуз. Бул жактагы кыргыз балдары башка улуттагы бүт эле орус тилинде сүйлөшөт. Эшик кичинекей неберелерим чыкса. Аны ушу 4-микрорайондун Койбагар көчөсүндө, Донецкий көчөсүндө мектептер бар. Бүтүн орус мектептер. Ошолордун мындай бир кыргыз класстарын ачып койсо болобу? Ошо жөнүндө мындай тилди унутпай, неберелерибиз орусчаны да билип, англисчаны да билип, кыргыз тилин да билип, ошентип үйрөнсө жакшы болот эле. Арга жок, анан кыргыз мектеп алыс болсо анан бээке бергенге туура келет экен. Туура белгиледиңиз. Ушу сурооңузга чоң рахмат. Бизге бул маселелер боюнча көп кайрылуулар келип түшөт. Бир нерсени ачык айтып коюшум керек. Бизге бир топ жоон топ мугалимдер келип арыз менен кайрылышты. Ушул балдарды мектепке алуу процессинде айрым мектептерде атайын иштей жүрөт экен. Бизде кыргыз класстары жок деп балдарды өздөрүнөн кетиришет экен да, анан кыргызча окуйм эч ким келген жок, кыргыз классына аша албай калды деп калышат экен. Бул атайын жүргүзүлүп жаткан саясатыбыздын. Ошондуктан сиздин демилгениңизди мен колдойм. Биз Бишкек шаарынын билим берүү башкармаларында иштеп атабыз. Мүмкүн болушунча орус класстарына кыргыз класстарын ачуу маселесин күн тартибине коюп атабыз. Бул биздин күн тартибиндеги иш. Бул боюнча иштер башталды. Бизге буга катталап коебуз. Анда кийинки буюрса майрамга чейин бул маселе чечилип калат. Бир топ жыштар жасашыбыз керек. Бир жыл, дагы бир жылдан кийин эле кайра кезишкенде баягы көйгөйлүү маселе кайра жаралбай. Жылдан жылга жылыштар бар. Туура. Бирок жанакындай маселе турат. Мына айрым микрорайондордо, кичи райондордо жана орус мектептер, кыргыз класстар жок. Биз аларды талап кылышыбыз керек. Ошол жерде каалаган ата энелер киргизсин ошол жака. Сүрөп номер алып барбай, 67 алып барбай, чынбы? Мүмкүндүк бардык шарттарды түзүш керек. Билим берүү, Бишкек шаарынын билим берүү мекемесинин ыйык милдети, аны аткарыш керек. Бирок ыйлабаган балага эмчек салбай болсун. Эгерде ата энелер суранып, арыз менен кайрылып, сураныч, өтүнүч менен кайрылса, бул маселе кайрылганы биздин жараныбызга, эжекебиз кайрылары ушул оюн биздин мекемеге арыз түрүндө жазып жиберсе, бизге таяныч болсун. Мына мондай болот жолдоштор. Бияка чыккыла. Бул талапты аткаргыла деп биз официалдуу кайрылып, официалдуу чыгып дарегиңиздерди айтып койсоңуздар же байланыш телефондорун азыркы теле көрүүчүбүзгө. 0550 52 87 43 менен түзөнө мага чалыңыз. Өзүм телефонум. Сиздин толуктаңыз болсо ушул теле көрүүчүбүздүн суроосу боюнча. Албетте, ушул ар бир жаран кайдыгер болбой өзүнүн үлүшүн кошсо, ошондо гана бир жылыштар болот. Эжекебизге чоң рахмат. Жарандык коомдун активдүүлүгүнө, жигердүүлүгүнө биз аябай муктажбыз. Алар байкоочу болбосо, эл байкоочу болбош керек. Бул элдин маселеси. Өздөрү кошулуп аракет кылыш керек, өздөрү талап кылыш керек. Мына кээде бизге телефон чалышат. Каттоо кызматына бардык элек, министерство юстицияга бардык элек, бланкасы жок экен, бланка бербейт. Талап кылыш керек. Бар аларда бланкалар. Биз текшерип турабыз дайым. Мен кыргызча жазсам, кыргызча эмет. Сотко ишим өтүп атат, мен орусча жазсам деп жазышат. Талап кылыңыз. Сиз Кыргыз Республикасынын жаранысыз, Кыргызстанда жашайсыз деп биз айтабыз. Кыргыз тилинде жазып берсин да. Ал жерде жана сот өндүрүшүн жүргүзгөн адамдар орус тилдүү атайлап арыз орусча жазып алышып, анан жанакынтип анан кайра бизге кайрылат. Түшүнбөй атабыз, котормо штаб бериле деп. Караңызчы, адамдын укугун кандай басмырлап атышат, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн. Ошол азыркы кайрылган эжекебиздин позициясы да абдан жакшы экен. Ал айтып кетти го, бир гана кыргыз тили эмес, ошол орус тилди да балдарыбыз үйрөнсө деп. Албетте, канчалык биздин жаш балдарыбыз, деги эле келечек муундарыбыз тилди көп билсе, ошончолук маалымат да көп түшүнө алат дегенде, ошончолук биздин экономикага дагы салымын көбүрөөк
болот да. Абдан Мына жакшы. жанагы биздин 20-жылга арналган улуттук программада ачык жазылган. Кыргызстанда мамлекеттик кыргыз тилин, расмий орус тилин жана дүйнөлүк чет тилдердин бирин мыкты билген кыргызстандыктардын жаңы муунун калыптандыруу жөнүндө маселе коюлган. Биз аламдаштыруу доорунда жашайбыз. Эмгек рыногунда атаандаштык курчу. Ошондой шартта бир тил менен эч ким окат кыла албайт. Булар дүйнөлүк тилди да билсин, өздөрү түшсүн. Колдон келсе кыргыз англис тили форматына, кыргыз япон тили форматына, кыргыз немец тилинин форматтарына кетсин. Анткени технология каякта? Англис тилдүү өлкөлөрдө. Технология каякта? Японияда. Технология каякта? Кытайда. А биз кибернетика кылымынын өнөр зайын дооруна кирип баратабыз. Биз алдына карашыбыз керек. Азыр телегөрчү. Биз турасынан алышып отура бербей. Биз сизди угуп жатабыз. Сиз эфирдесиз. Сурооңузду бериңиз. Сурооңузду бериңиз. Сиз түз байланыштасыз. Сурооңуз. Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Угуп атабыз. Сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сурооңузду. Кыргыз тест боюнча азыр биздин булачак бийликтеги өкүлдөр Кыргыз тесттен өтөбү. Маселен бизеки мектептен Кыргыз тесттен өтүшүн күтүп жатабыз да. Алар качан өтөт ошо үчүн билебиз. Сурооңузду, акыркы сүйлөмдөрүңүздү кайталап койсоңуз, суроо түшүнүксүз болуп калды. Күтүп жаткан Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери качан Кыргыз тесттен өтөт? Рахмат сурооңузга. Түшүнүктүү болду болуш керек. Эми чындыгында бул кыргыз тестинен биздин президентибиз өттү былтыр. Президентке болгон баардык талапкерлер өттү. Демек бара-бара азыр жарандык мамлекеттик кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар өтүп атат. Быйыл баамдоо тестинен албетте бул иш мындан ары да улантылмакчы. Эмдиги жылы тест берүү чөйрөсү кеңейтилет дагы. Деги эле Кыргызстандагы ар бир жаран өзүнүн билим деңгээлин аныктап, атургай кем жерин, бөксө жерин толуктап, жылдан жылга тесттен өтүп туруш керек. Бирок Бишкек шаары менен Ош шаарынын мэри өтөбү деген суроо берди. Быйыл өтөбү же өтпөйбү? Ошону айтсаңыз. Эми чындыгында өтөбү өтпөй деген андай бир позицияларды биз карай албайбыз. Кыргыз тест бул аткаруучу орган. Андыктан бизге келген адамдардын баарын тең бирдей шарт түзүп, бирдей стандартта кабыл алабыз дагы, бирдей баалап узатабыз. Ал эми ким өтөт, өтпөйт деген бул албетте. Анда азырынча мэрлер өтпөйт экен да, ошондой болот. Эми өтөт, өтпөйт деп айта албайм. Жок, каяктан билсе болот? Ким так билет? Мындай да. Мыйзам боюнча кандай? Мыйзам боюнча бул маселени ишке ашыра турган мекеме Кыргызстандагы шайлоолор боюнча өнөктүктү өткөрүп аткан мекеме. Шаардын мэрлерин өткөргөн мекеме бул Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын шайлоолорду өткөрүү боюнча бөлүмү же кандай болот экен шаарда. Өтөт. Анан булар сынактан өтүштү. Себеби Бишкек жана Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзам бар. Ошондо бул ачык жазылган. Ошол мыйзам ылайык өттү. Алар сынактан өтүштү, тесттен өтүштү. Ал эми менимче сынак өттү, баардык жыйынтык болду. Биз алардын иштешине жакшы шарттар түзүп беришибиз керек. Алар өздөрүнүн мүмкүндүгүн көрсөтүп, шаардын илгерилешине өздөрүнүн салымдарын косsun. Жакшы, рахмат. Азыр биздин тест тобубуз, көчмө тобубуз жерлердин баарын кыдырып, баардык облустарды өткөрүп атат. Мисалы үчүн Ысык көл облусунун губернатору биздин тестибизден өттү. Ал өзү арыз жазып кайрылдыбы? Өз ыктыяры менен келип өтүп кетти. Демек бул тесттен өтүү, өзүнүн деңгээлин текшерип билүү, бул адамдын ар бир адамдын өзүнүн парызы. Деги эле эне тилине болгон сыйы, бул элине болгон сыйы деген дагы ушундай эме бар да. Эми биз акырындык менен ушундай кылышыбыз керек да. Тигил же бул кызматка бараткан киши сынактан өтөт деген түшүнүктү маңызын өзгөртүшүбүз керек. Ар ким Кыргыз тест аркылуу сынактан өтүп, сертификатын алып коюш керек. Сертификат бир эле жолу берилет, өмүр бою. Анан баланча кызматка барат, баланча сынактан өтүп деген түшүнүктү жоготушубуз керек. Ар ким мамлекеттик муниципалдык кызматта жүрөбү, сертификатын алып коет. Жогорку кызматка баратса, мына сертификат бар болду. Сертификатын кимдерден алат?
Мына Кыргыз тест тест. аркылуу. Ал жерде да тааныш билиш болуп анан кийин мындай жок, алып жок, кетүү жок, деген жок, жок, суроо жок. пайда болуп калышы Дал мүмкүн да. ошол Ошон үчүн фактыларды Кыргыз тести киргиздик. оолактатуу үчүн биздин система атайын нукта жүргүзүлөт дагы. Компьютердик нукта биринчиден биринчи 3 бөлүгү дароо экранда көрсөтүлөт жыйынтыгы. Ачык, Албетте, тургай бизде болуп аткан иш-чаралардын бүтүн баары тең түз эфирде онлайнлыгында көрсөтүлүп турат. Мына ким келип атат. Карап турса болот Ооба. экен, Бул эле жерде эмес, жерлерде жана көчмө топ жүрүп аткан жерде мына бүгүн Тогустордо жүрүп атат тест. Азыр биздин жарандар ошол компьютерди ачса, саат 5:30 чейин тест болот. Ошол жакта жүрүп аткан тестти көрөт. Демек биздин ишибиз ап-ачык. Эч кандай көмүскө адамдын фактору мындай киригишүүсү деги эле каралган эмес да. Жакшы жагы бул сынак калыстыгын, тунуктугун, объективдин камсыз кылат. Экинчи, бул процесске эч адам фактору катышпайт. Чечимди компьютер технология чыгарат. Айтсаңыздар эми, мына азыр биздин чоң шаарларыбызда борборубуз Бишкекти алалы, Ош, Нарын, Каракол, Токмок мисалы үчүн ошондой шаарларыбызды алганда жарнамалар каалашынча ар түрдүү калчап, ар түрдүү тилдери жазылып атат да. Кааласа биринчи англисче жазат, андан кийин орусча, кааласа кыргызча, аны дагы ката-бута кылып эле жазып коет. Бирок ошону деле мындай орой көрүнгөндөрүн текшерип, мындай эметкен, мындай жокко бараткандай сезилет деп биздин телекөрүүчүлөр кайрылышканда Андан жакшы бизге да аябай көп каттар келип түшөт. Даттануулар болот. Биз тилдин саясатын жүргүзөбүз. Биздин колубузда бул маселеге таасир этип турган эч кандай ырычак жок, ачык айтып коеюн. Бүгүнкү күнгө чейин бул маселе боюнча айып салуучу мекеме катарында монополияга каршы агенттиги жүрүзүп келатат. Алардын да баардык учурлар колу жетпей атат. Бишкек шаарында бул маселе дал ушундай акыбалга түшкөнүнүн кичине бир жагдайлары бар. Өзүңүз жакшы билесиз, Бишкек шаарында буга чейин Кулматов мэр болгонго чейин көрүнөк жарнак департаменти болгон. Ал абдан ийгиликтүү иштеп аткан. Шаарга карашы, Шаар мэриянын түзүмүндөгү. Ал жерде 5-6 адам иштеген. Алардын колунда унаасы болгон, баардык каражаттары болгон. Ал киши келип бул департамент жойдуруп жиберген. Эмне үчүн жойдуруп жиберген мен түшүнбөйм. Бул көрүнөк жарнак деген чоң бизнес, мындарда чоң акча бар. Андан кийин Албек Ибраимов келди. Биз ал кишиге түздөн түз кайрылдык. Ал киши ачуу катасын берди. Мына жакында Бишкек мэриясынын структурасын бекитебиз. Шаардык кеңештен мен кайрадан калымда келтирип бекитем деп. Бирок ал киши да муну аткарган жок. Айлабыз кетип президенттик аппараттын бөлүм башчысынын деңгээлинде жыйын чакырдык. Бишкек шаарынын прокурору келди. Бишкек шаарынын курулуш архитектура боюнча кызматынын орун басары келди. Бишкек шаарынын 2 депутаты келди. Ушундай бир чоң мындай бир абройлуу алкакта жыйын өткөрдүк. Баары да беришти, мына бул маселени оңдойбуз, реттейбиз деп. Бирок эч ким реттеген жок. Аны ушинтип кыйналып атканда Бишкек Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттар тобу мыйзам алып чыгышты. Бузуулар жөнүндөгү мыйзамды кайра карашып, кыргыз тилинде жарык көргөн көрүнөк жарнактардагы ката кетсе айып пул салуу жөнүндөгү маселени көтөрүп чыгышып, жайында буга өлкөнүн президенти кол койду. Бүгүнкү күндө айыл өкмөтү, райондун акими, мэрлер түздөн түз айып пул салууга мүмкүндүк алышты. Эми бул акырындык менен ретке түшөт деген ойдобуз. Ушул маселеге атайын бир кызматкерликти бөлүп биз шаарды кыдыртып турабыз, рейд жасатып. Ошондой көрүнөк жарнактар илинип калса, шара эле сайтка коебуз. Шара эле мэриянын өзүнө жиберебиз. Райакимине жиберебиз, кайсы райондо болсо, коңгуроо кагабыз. Монополияга каршы агенттикке жиберебиз. Өзүбүз ошол мекеме менен иштешебиз. Ушундай аракеттерди кылып атабыз. Кудай берсе, бир аз убакыт өтсө балким ретке түшүп калат деген үмүттөбүз. Анан мени бир таң калтырган нерсе бар. Ушул жана сиз айткан шаарлардын мэрлери, акимдер ушу өзүнүн аймагындагы ошол окуяларга эмне үчүн кайдыгерлик менен карайт? Баарын карасаң, акими да, мэри да кыргыздар. Ушул көчөдөгү бир өлкөнүн жүзү да. Чынбы? Өзгөчө кечинде чыксаңыз уяласыз. Чет өлкөдөн жарандар келип калса уяласыз.
Бұл Бишкек шаарынын борбор экенин эч ким ишенбейт. Анткени улуттук белгилер жок. Этно баалуулуктар такыр жок. Эми этно баалуулуктарды сиздин оюңузча кимдер көтөрүп чыгыш керек? Ошол шаарда мекеменин мэрияда канча киши отурат. Ал шаар жөнүндө ойлонуш керек да. Паркыбыз мындай болсун. Бала бакчабыздын көрүнүшү мындай болсун. Көчөбүз мындай болсун. Паркыбыз момундай болсун. Бул жерге макаллакка билинсин. Бул жерге улуттук баалуулуктар чагылдырган интерьерлер коюлсун деп азыр ойлонуш керек да. Ошон үчүн айыл калып атат. Кызмат кылып атышат. Аны улуттук тил комиссиясы барып жасап бербейт да. Караңызчы, кандай кайдыгерлик. Ошондуктан мен дагы кайталап коеюн ушул сөзүмдү. Ар бир жарандын жигердүүлүгү, мамлекет тил алдындагы милдеттүүлүгү көтөрүш керек. Ойлонуш керек. Мен кайсы улуттун өкүлүмүн? Менин эмне баалуулуктарым бар? Мен эмне кылышым керек? Деп күтүп отурбай мекен үчүн кызмат кылыш керек. Мекен мага эмне жасап берет деп. Ар бир кишинин комиссиясы мага эмне жасап берет деп отура берсе, эч качан бул өнөкөттөн кутулбайбыз. Дегеле Мэрдин башы оорубаса, анын орун басарларынын башы оорубаса, акимдердин бирөөдө бага көчөдөн карап коюп өтүп кетип калса, аны ким кылат анда? Мен мекемемдеги 20 киши аягына жетет. Караңызчы, ошондуктан бул маселеде мен абдан күйүп айткым келет, жолдоштор. Урматтуу көрөрмандар, телекөрүүчүлөр. Өзүңөрдүн улуттук тилиңердин сактоо үчүн, аны көздүн карандай сактоо үчүн күрөшкүлө. Анан жарандар да кайрылыш керек да, эгерде жетекчилер унчукпай Албетте, дал ошол жарандар сиздерде жаңы рубрика чыкканына мен абдан кызыгып атам дагы, кубанып атам. Элдик репертуар деген. Дал ошо элибиз жанагы кайдыгер эмес жарандарыбыз ошондой туура эмес жазылган жерлер болсо, дароо сүрөткө тартып туруп жапатырмак баарыбыз тең ушу иш менен алышсак, ошондо гана абдан сонун болот. Кыргыз телевидениясы, корпорация. Эмне силер ролик кетирбейсиңер? Мына улуттук программа жашылып турат. Улуттук баалуулуктарды аңазалаган, кыргыз тилинде аңазалаган роликтерди кетирүү жөнүндө. Биз мисалы үчүн түз эфирлерди уюштуруп, ток-шоулорду кетиргиле, силерде күрөшкүлө. Теледен аракет кылып атабыз, баскан жерлерден, жүргөн жерлерде айтып атабыз. Насихатта кыласыздар. Эфирлерди уюштуруп атабыз, чакырып келип. Жакшы жөрөлгө катары мен айтып келе турган ошо жарандык парзымда июнь айында биздин көчмө топ Каракулчада болду. Балким башка жакта деле болсо керек, балким. Бирок мен өзүм көргөн жеримди айтайын. Ошол тестке мен өзүм барып көрөйүн деп ошо Каралжого 2 күнгө бардым. Таң эртең менен чыгып, тестке чейин көчөнү кыдырып кете бердим. Таңыркаганым, кубанганым эмне менен байланыштуу болду. Атап айтсак, мына бул электр жарыгы орнотулган ар бир столбто, ар бир жагында ошол айылдын экономикага бир кайсы бир тармагына салымы кошкон ушундай бир урматтуу сыйга ээ болгон адамдын сүрөтү, ал эми башка жагында болсо макал лакап, нарк насил ушундай сонун сөздөр экен, жөн эле баарын тең мен сүрөткө тартып келер замат айттым, мынанын баарын тестке киргизиш керек деп. Накыл сөздөр, ошолордун баарын тең. Мына мен улуу адаммын дегенде, кетип барат, мен таңыркап, мен ошолорду окуп, дагы кайра окугум келип сүрөткө тартып алдым. Ал эми ошол жакта жашаган кичинекей балдар, эне тилим ушу кымындайынан баштап сиңип дегендей, баалуулуктарды сиңип, ошолорду туюп, анан ошолорду дагы аткарууга аракеттенет да. Демек, ушундай бул элдик педагогика таасири абдан чоң. Демек, бул жакшы жөрөлгөнү дагы жайылтышыбыз керек. Мына ошол кайсы район дедиңиз? Каракулча. Бирок азыр мына сөзүбүзгө каралчы. Эми ошону эмне үчүн Бишкекте мери жасабайт? Жок, ушундай эле мисалы үчүн сөздөрдү, макал лакаптарды белгилүү кыргыздын инсандарын, мисалы үчүн Тоң районунда, Жети Өгүз районунда кетип баратканда айыл аймактарын аралап өтсөңүз, жол боюнда жазылып, илинип турат. Аны бир эле окуучу эмес, чоң кишилер деле окуп атат. Ал жакта жөн эле өмүр, мисалы үчүн баланча жылы дүйнөгө келген, тигүү деп ушундай гана маалымат. Ал эми мында болсо, нарк насили, ушундай арткан сөздөр, макал лакаптар, ушундайдын баары тең жазылганда, ошол биз айткан жокпуз да. Өзүнө ошол акимет жасап атышат. Рахмат. Абдан мен ыраазы болдум чындыгында. Кубандым абдан. Рахмат. Мына бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып жетти. 40 мүнөт бат эле өтүп кетти. Талкуулар менен, каалоо тилек менен, жакшы ой пикир менен, бул да болсо ар бир телекөрүүчү өзү көрүп отурган көрөрман жыйынтык чыгарып, ошол жетекчиси болобу, жөнөкөй жаран болобу, кайдыгер болбой, мындан кийин жакшы аракеттерди жасап, ошо улуттун тилин, дилин кармап калганга, сактаганга аракет кылат деген ойдомун. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, келаткан майрам кут болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизинен ушул тилге ар бир адамдын өзүнүн дээринен көз каранды. Эфирде алып барган мен Айнур Султангазы болдум. Саламатта болуңуздар.